Özgөн eli үчүн 1 май күткөн майрамдардан. Сайыз учурунда бул күн эмгекчилердин эл аралык тилектештигинин күнү деп белгиленип, эмгек жана тынчтыктын майрамы деп аталчу. Чындыгында жылдар өтүп, заман өзгөрүп, учурунда чоң салтанат менен белгиленчү бул күндүн мааниси улам жоголуп бараткан. Бирок 1 май Өзгөн районунун эли үчүн көнгөн жана күткөн майрам. Анткени бул күнү Байыркы шаардын стадионунда жыл сайын элдик сейилдөө менен бирге ири спорттук мелдештер өтөт. Ошондуктан анда райондун бардык айыл өкмөттөрү боз үйлөрүн тигип, казандарын кайнатып, дасторкон жайып конок күтүшөт. Жана да өз командаларын алга сүрөшөт. Ал эми мындай салтанат көп жылдан бери Зулпукар Ормоновдун балдары тарабынан уюштурулуп келет. Зулпукар Ормонов учурунда баштоо айыл өкмөтүндөгү кеңеш айылында эл башкарган ийгиликтүү жетекчилерден болгон. Анын кадыр баркын билген айылдаштары башкы көчөнү анын атына койгон. Быйыл 1 май жаанчыл болгондугуна карабастан майрамдык аянт адаттагыдай эле элге жык толду. Ал эми иш-чара Кыргызстандын гимни менен башталып, белгилүү инсандар сөз сүйлөштү. 1 май майрамы илгертен келеткан сал, жакшы майрам эле. Эми муну улуу жаштагылар абдан жакшы билесиздер. Буга жөрөлгө кылып ушул Ормоновдордун үй бүлөсү. Ошол атабызга арнап, дагы кошумча кылып, кандай болсо дагы майрам күндө дагы бир майрам кошуп, жакшы маанай кылалы, бардыгыбыз жакшы бололу, ушул майрамды тозолу деп, жакшы ушундай өзүнчө салт болуп, ошол жакшы жөрөлгөнү баштап, салтка айландырып өнөкөт кылганга буларга дагы чоң рахмат деш керек. Улукбек Ормонов энебиз мына 13 жыл болуптур. 13 жылдан бери ушул атасынын атына арнап, ушул чоң спорт майрамына айландырып койду. Ушуга биз мына жалпы районубуздун аксакалдарынын атынан чоң ыраазычылык билдирип койгонго уруксат эткиле. Айыл өкмөттөрү ушунчалык үйлөрдү тигип, элди уюштуруп, баары ушул жерге келип катышып отурат. Бул да болсо Өзгөн элинин өтө ынтымактыгы, Өзгөн элинин ушунчалык биримдиги көрүнүп турат. Андан соң элдин киригине жараган уул кыздарды чоңойткон Зулпукар Ормоновдун атына арналып Куран окулду. Ошону менен катары унутулуп калган 1 май майрамын көп жылдан бери колго алып жандандырып, спортчулар жана күйөрмандар үчүн кызуу таймаш уюштурган Ормонов атанын уул кыздарына ыргаазчылыктар айтылды. Илгери бир акылман айткан экен. Кудайдан кийин атаңды сыйла деп. Ал Кудайдан кийин атасын сыйлай турган дээри анан өзү жерек болуш керек экен. Ошондой Улукбек Ормонов биздин бала ошондой чыгып калды. Жыл сайын жаштарга майрам өткөзүп, аксакалдарга дасторкон жайып, ырыскы тартуулап, өзү төгүлүп, чачылып жүрөт. Мындай төгүлүп, чачылып жүргөн балдарыбыз саналуу эле. Айтып койсок, мына Улукбек Ормонов бар, Элмурза Сатыбалдиев бар. 13 жыл болуптур. 13 жылдан бери ошол урук туугандары балдарына, кыздарына ыраазычылык айтабыз. 1-2 майда өзүбүздө зеригип калат элек. Ушул стадионго келип, майрамдап, үйрөнүп калдык. Бул жерде эң негизгиси спорт майрамы, жай майрамы, элдин эмгек майрамы бардыгы чогуу шээрде болуп атат балам. Ошон үчүн рахмат айтылат элек. Себеби Зулпукар абабыз колхозду уюштурган, сапкозду уюштурган. Жакшы адамдын балдары жакшы болот дегендей, мына балдары, тууган уруктары ушунча элди чогултуп, кыргыз үй тигилип, элдин көңүлүн алып, чоң бир маанайда майрам өткөзүп жатат. Өзүмдүн атыман, ошол Өзгөн жергесинин адамдардын атынан ушул Ормоновдун үй бүлөсүнө чоң рахмат айткым келет. Улукбек атасынын атында кылып туруп, элге 13 жылдан бери мына чоң маанай жарык кылып, майрам кылып берип атат. Экинчиден болсо канткенде бул спортко кызыгуу. Адамдын эң негизги дене тарбиясын, ден соолугун оңдоо. Канчалык бизде өсүп келаткан жаштар ден соолугу чың болсо, ошончолук баш жаштарыбыз кеңири дагы болот, элин дагы коргойт, жерин дагы коргойт, элге дагы кызмат кылат. Волейбол боюнча ордо, күрөш, бүт спортту даңазалап аткан улуг агабызга дагы биз Өзгөндүн жаштарынын атынан, Өзгөндүн спортсмендеринин атынан улуг агабызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Салтка айланган маареке быйыл улуу жеңиштин 70 жылдыгын утурлай уюштурулуп, анда алыс жакындан келген эл күткөн таланттар карапайым калктын маанайын көтөрүп, майрамдык ыр белекте сунушту. Келген биздин өмүрдө дил бурак арнап токтонуп калган
гүлгө мен күлсөм гүлү кайгырсам кошо кайгырган мен өчпөс бир жарык жылдыз жөнүндө кат жазчы мага билдирип аман барыңды адамдар курчап агылган жолдо жалгызмын ак желек тагып ар күнү сагынч жөнөткөн айнектей тунуп сүйүүнү кайда калтырдың айнектей тунуп сүйүүнү кайда калтырдың. Быйылкы жыл өзгөчө жыл. Жеңиштин 70 жылдыгынын чоң майрам болгон турат. Аталарыбыз, бабаларыбыз ошол кан кечкен майданга өзгөндөн канчадан киши барып келген. Ошол майрам менен дагы бардыгыңыздарды бүгүнкү шарттан пайдаланып куттуктаймын. Биздин болсо ушул спорт оюндарыбыз күчтүүлөр жеңсин. Ошентип иш-чаранын негизги башаты болгон Өзгөндөгү спорттук мелдеш башталды. Мында волейбол боюнча эркектерден 20 команда, кыздардан түзүлгөн 12 команда, ал эми ордо оюну боюнча мелдешке 18 команда, шахмат боюнча да 18, футбол боюнча 14 команда сынакка чыгышты. Спорттун 6 түрү менен өткөн таймашты тажрыйбалуу калыстар тобу таразалады. Биринчи күнү жамгырдан улам мелдешке катышкан командалар райондогу ири спорт залдарында беттешти. Ал эми 2-май күнү күн чайыттай ачылып, спорттук таймаш кайрадан стадиондо улантылды. Мында негизинен волейбол боюнча финалга чыккан командалар күч сынашып, оюн кечке дейре созулду. Жаштардын түз жолдо жүрүп, ал ден соолугуна аябай чоң өзүнүн пайдасын тийгизет. Анан мелдештин жүрүшү аябай жакшы болуп атат. Ошентип жыйынтыгында мыктылардын мыктысы тандалып, аларга 200 000 сомго жакын акчалай жана баалуу белектер берилди. Аны Зулпкар Ормоновдун уул кыздары каржылады. Сыйлык тапшырган жогорку кеңештин мурдагы чакырылышынын депутаты Улукбек Ормонов жеңүүчүлөрдү куттуктап, бул алар үчүн жогорку ийгиликтерге сүрөө экенин белгиледи. Негизги максатыбыз ушул оюнду баштаганда биз ушул биздин райондун жаштары үчүн атайын бир спорт оюндары жоктугуна байланыштуу чогулуп жылына бир жолу күч сынашып, айыл өкмөттөрдүн арасында ушу райондун күчтүү спортчуларын тандоо максаты болгон. Экинчиден ушул жылдан жылга ушул жаштарыбыздын спортко болгон кызыгуусу күчөгөндүктөн биз барып ушул спорттун азыр бүгүнкү күндө 6 түрүнөн оюн өткөрүлүп атат. Ойлойм, жалпы элдин маанайы, жалпы жаштарыбыздын маанайы, спорт болгон кызыгуусу жылдан жылга өсүп аткандыгын мен көрүп турам. Ойлойм, биз бул оюнду дайым улантабыз. Ушул райондун айыл өкмөт башчыларына, ушул жердеги атайын оюнга уюштуруу тобуна мен рахмат айткым келет. Кеңири элибизге, себеби өзгөн эли жалпы ушул 1-2 майды жылга күткөндүгүн айтышат. Жылга жаңы жылдан кийин эле мага телефон чала башташат, быйыл болобу деп. Ошондуктан мен айткым келет, бул оюн дайым Кудай буйрса болот. Жылдан жылга биз ушул оюндун ар түрүн дагы кошулуп атат. Сөз соңунда өз эли үчүн унутулуп бара жаткан 1-майды элдик жана спорттук майрам кылып 13 жылдан бери уюштуруп келе жаткан Зулпкар Ормоновдун уул кыздарына ийгиликтерди каалайбыз. Анткени алар убада кылгандай, өзгөн эли жана спортчулары самап күтүп чоң майрамга айланган 1-май мындан ары да кулачын кенен жая бермекчи. Каныбек Темиров, Нурсултан Пиназаров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.